Биринчи сбор бүткөндө мен ушунчалык сүйүндүм. Мен бир эле нерсеге сүйүндүм. Хамзанын атасы тамак ичти да. Мен менен 4 күн жүрдү. Ооз ачкан дагы жок, жапкан дагы жок. Уктаган дагы жок, турган дагы жок. Бир эле суу ичет. Мен ошол баланын мындай баягы өзүбүзчө айтканда кайфовать этип суу мындай тамак ичкенин көргөн жокмун да. Өзүңүз да иче албайсың анын жанында. Анын жанында мен кандай ичем? Биз ооз ачканга да, жапканга да үлгүрбөдүк. Мен ушул нерсе таң калдым. Ооз ачканда суу менен эле ичебиз. Мага орозонун эң жеңили ушул мезгилде ошол 6 күн болду. Кантип ооз ачып атасыз, кантип ооз жап атасыз билбей калдык. Ооз ачканда кандай болот? Ооз ачканда бир карасаң эле 15 мүнөт өтүп кетет. Акча санап чыгабыз же бирөөлөр менен сүйлөшүп чыгабыз. Сразу суу эле ичебиз, тамак өтпөйт. Мен тамак ичпей аткандан кийин мындай ушул эле жоопкерчилик бар. Өзүнүн канынан жаралган бала ооруп, ошого түйшүгү менен 5 ай жүргөн бала ичкен жок. 6 күндүн ичинде ошол бала ооз ачканда суу ачат, бирок кечинде биз менен чогуу олтуруп, биз пицца жейбиз, самса жейбиз, бирок ал бала жеген жок, ичкен жок. 6 күнүн ичинде күлгөн жок, 6 күнүн ичинде бир да уктап, бир да турган жок. Бир мен байкаган нерсем, бала өчүп калган. Мындай айтканда, сиз менен сүйлөшүп тура берет, кандай суроо берсеңиз жооп бере берет, бирок эч нерсе жок бул жагында. Мен бир нерседен байкадым. Башында экинчи күн аябай чарчап калган. Себеби ал мезгилде биз биринчи күнү историяга койгонбуз. Ал күнү түнү менен акча түшкөндө уктабай калган. Экинчи күнү жолугуп, уже 4-күнү күнү болуп калган бул мезгил. Банкыңа берчи десем, берди. Анан кайра өзүнө берип койдум. Анан жанында бир бала алды, ага деле берип койду. Анан мындай карасам паролун ачып атат. Паролун ачты, мен банк боюнча бүт телефон менен ачып койдум. Банкында ал мезгилде 40 миллион акча бар болчу. Анан банктын алдындагы мен өзүндөй кылып эле ачып койдум да. Эгер менден башка бирөө бир жаман ниетте бирөө болсо которуп коймок да. Бала отключен болуп калыптыр. Уктаган эмес, эч нерсе кылган эмес, жөн эле өчүп калган. Ушу бирөө сүйлөсө эле колун көкүрөгүнө коет да. Ушунчалык мындай бала уже түгөнүп калган биягыначы. Анан сбор жапкан күнү анан күлдү да. Анан жапкан күндө анан тамак ичти. Мен там бердим ошол балагачы. Ошого чейин до конца турду. Ичкен дагы жок тамак. Ооз жаап ачкан жок ошол 6 күнчү. Арактап келди.